Саламатсыздар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош шаарынын мэриясынын расмий баракчасынын катталуучулары. Биз азыр Ленин көчөсүндө турабыз. Бул жол бул мэрия тараптан келатканда бул жерде бир курулуш компаниясы эч кимден уруксат сурабай, макулдук албай тиешелүү кызматтардан өзүнүн билемдик менен жаңыдан гана басылган асфальтты казып, андан сырткары бул жерде миңдик суу түтүгү болгон Ош шаар суу канал ишканасынын. Анда суу түтүгүн жарып, мына көрүп атасыздар, жаңыдан эле басылган асфальтты өзүнүн билемдик менен казып, бул жерден сууга улоо аракетин көрүшкөн. Бул боюнча азыр тиешелүү жетекчилер мына Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович да өзү бул жерге келип, тиешелүү кызматтарды, службаларды чакырып, чара көрүү боюнча тапшырмаларды берди. Курулуш компаниясынын керек болсо лицензиясынан бери алып, ажыратуу, токтотуу чараларын көрүүнү тапшырды. Бул жерде мына мэрдин орун басары Сонунбек Жунусбаев жүрөт, Ош шаар суу канал ишканасынын жетекчиси жүрөт, архитектуранын жетекчиси жүрөт. Бүт жетекчилер келип, ошол туура эмес болгон жумушту калыбына келтирүү, чара көрүү боюнча иштерди алып барып жатат. Мына башка архитектор жүрөт, бул Пикстрой беле? Пикстрой курулуш компаниясы. Азыр водоканалдан дагы маалымат алып беребиз. Рухсат алган, албагандыгы боюнча. Нурбек, биз азыр түз эфирдебиз да, силерден рухсат алган, албагандыгы боюнча маалымат берип койсоңор. Ол жерден эле. Азыр бул жерден кайсыл көп кабаттуу үй, анан силердин суу чарба ишканасынын эмне түтүк өткөн бул жерденчи? Катуураак сүйлөй бересиң. Бул жерде Пикстрой деген компания экен. Канализация өтүшүнө миңдик турбаны адисине көтөрүлдү. Металлический эмес. Булар ойлогон металлический эле тигизип алган. Кайра билиндирбей бизден сурабай, без рухсат. Лицензиясы жок, бизден рухсаты жок, казышкан канализация. Канализациянын үгү мына жерде. Мына чуңкур болду. Туура эмес казып алышкан, рухсат эч кимден алган эмес, силерден да калган. Силер өзү кандай шартта подключить этип бересиңер, кошуп туташтырып бересиңер сууну? Текстөө болсо, точка подключениянын көргөзөбүз. Бул жерге же ал жерге ошол карап турган керек болот. Булар Өз билемдик менен алган эмес. Бул Ленин көчөсүндө Пикстрой деген курулуш компания эч кимден рухсат сураган эмес, жолдор башкармалыгынан дагы сураган эмес. Азыр мына суу чарба ишканасынын өкүлү айтып атат. Бизден тек условия алганда биз өзүбүз көргөзүп, кайсы жерден алыштыгын көргөзөбүз. Бирок булар бизден рухсат дагы сураган эмес, туура эмес эле казып, өзүнүн билемдик менен суунун миңдик түтүгүн тешип алган бул жерде. Азыр авариялык абал болуп, могул жерде жалпы ошол суу канал ишканасынын кызматкерлери учурда иштеп жатышат. Канча адамды убара кылып атат. Бул жактан жолду оңдоп, асфальт басып, элге шарт түзөлө десе, курулуш компаниялар өзүн билемдик кылып, мына жаңыдан басылган асфальтты казып, суу түтүгүн тартуу аракетин көрүп атат да. Бул биринчиден мамлекетти, элди такыр сыйлабастык. Өзүн билемдик. Азыр мэр Жеңишбек Шерматович бул жерде өзү келип, абалды көрүп, тиешелүү кызматтардын баарын чакырып, чара көрүү боюнча укук коргоо органдарына маселесин өткөзүп берүү, керек болсо лицензиясын да карап, өзүн билемдик жасагандыгы үчүн чара көрүү тапшырмасын берди. Тиешелүү кызматтардын баары азыр бул жерде жумуштарды алып барып жатат. Мына эми бул жерде авариялык кырдаал болбосун деп
патрульдік милиция дагы ушул жерде унаалардын каттамын бул жерде жөнгө салып иштеп атышат. Андан сырткары канча дагы бул жерде кызматтардын эмгеги, мээнети жүрүп атат. Ооба жаңы эле асфальт болгон. Жаңы эле ошол асфальт басылган жерди эч кимден сурабай, жолдор башкармалыгынан дагы, суу чарба ишканасынан дагы сурабай эле өзүм билемдик менен Пикстрой курулуш компаниясы казып иштер жүргүзгөн. Мына эми көрүп атасыздар, унаа тыгыны жаралды бул жерде. Канча кызматтар, службалар бул жерде зыянга кептелип отурат. Тиешелүү кызматтардын баары бул жерде жүрөт. Компаниянын өкүлдөрү барбы бул жерде? Азыр келе жатат дейт. Компаниянын өкүлдөрү эмне демек эле эми? Тура эмес кылдык дейт. Азыр келсе сурайбыз алардан дагы. Эми акчасы дагы, башкасы дагы буларга жардам бере албайт. Мэр азыр өзү ушул жерде жүрөт. Мына тиешелүү кызматтардын баары турат. Тиешелүү актыларды түзүп, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Маселелери булардын каралат. Жаңы эле асфальт басылып келе жаткан, билесиздер бул жергечи. Кандай чоң бир көлөмдө эч кимден сурабай, нетпей эле казып жумуштарды жүргүзгөн. Суу чарба башкармалыгынын өкүлү тастыктады, бизден уруксат алган эмес, тек условия берилген эмес, эч кандай кеңешүү макулдашуу болгон эмес, өзүм билемдик менен казган деп айтып беришти. Ал сууну өчүрдүңөрбү ошондо? Барбы? Бул жер өтсө, шаарда өчөт да суу. Жок жерден унаа тыгындары да пайда болуп, бул жерде узун кезек. Бул жагында узун кезек. Бул биринчиден жоопкерсиз мамиле. Мамлекетти, элди, коомду мындай сыйлабастык катары ачык эле айтсак болот. Эми кылган жумушуна жараша, кылган аракетине жараша баа берилет, укуктуу баа берилет. Рустам Тойгонбаев муну мамлекет казган жок. Муну жеке компания, муну айтып атам го. Пикстрой деген курулуш компаниясы эч кимден сурабай эле өздөрү казып атат булар. Эч ким тек условия берген эмес, эч ким макулдук берген эмес. Жолдор башкармалыгы дагы, мына водоканал дагы бүт азыр орун басарлар жүрөт, архитектор жүрөт, тиешелүү кызматтар жүрөт, мэр өзү жүрөт. Асфальт басып анан газ дей турган болсо, мындай жумуш болбойт. Болчу да. Уруксат берилбегени үчүн азыр чара колдонуу маселеси айтылып атат. Ошол урматтуу биздин катталуучулар, жоопкерчилик баарыбызда мамлекеттики бул деген нерседен алыс болсо, бул баарыбыздыкы, мамлекеттин мүлкү, мамлекеттин жолу болобу, мамлекеттин мүлкү деген мындай кайдыгер мамиле болбош керек да.
Мына азыр мэр жеринде Ош облустук Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысын дагы бул жерге чакыртты. Мына курулуш тармагы боюнча жооптуу мэрдин орун басары Замир Баишевич турат. Бул жерде водоканалдын жетекчилиги, архитектор, шаардын мэрдин орун басарлары, бүт тиешелүү службалар азыр бул жерде жүрүшөт. Чара көрүлөт.